Bismillah. Assalamu alaikum dostlar. Hurmatlı bizden kattalıqçılar. Жалал-Абад Октябрьскийдегі көрсөтүүбүздүн экинчи чыгарылышы тугандар. Алтын экен аты чыгат. Алтын экенин ушул жерде кашка жоон жолуп калган тартабыз тугандар. Аттын эси менин жанымда азыр маалыматты толук берет сиздерге. Аттын турушун көрүп тугандар. Аттын маалыматын сурап баштайлы. Анда баштадык. Алтын эке, ассаламу алейкум. Денсаулык жакшы ака. Кудайга шүгүр. Жерде качкан сатайын дедиңиз. Бул аттын маалыматын айтыңыз. Ат кандай? Бул ат ошо Ресмейне калмактысынан алган саатта. Кыргызылкыдан. Эйин атында. Өзүнүн айылы менен чыккан. 8 жашка толду уже. 8 жашка толду. 11 жашка калыптын да. Өзүнүн атын аталып. Мына берет. Ага. Эми бул алжакта кандай? Какшалык алып келип келе? Балбан. Какшалык кылган. Сен ушул заманда балаң кылтачан кандай? Буйруна жооп Үйүргө канча бейде коюп жүрдүңөр? үйдө 2 жыл койдум, каргандай коюлду да. 13 беге, 11 беге. Кыскасы жакшы карайт, а? Үйдө карайт, кулун алып атабыз. Кулундар кандай чөт? Кулундар жакшы, үйдө деле бар кулун. Өзүнө окшой уже бейге неме болобу? Өзүнө окшош. Өзүнө окшош. Мына достор, бул ат мындай улактарда чабылып, сорундарды алып жүргөн атпы? Мен өзүм чаппан. Аяшкаларым бар, ошолор чабып калат дем. Алар деле чоң жыйында сорун-порунга жанагындай илешпеди. Бирок любой жыйынга жарайт. Жыйындагы мындай кесет, а? Жакшы улага. Бою канча чыгат, бою? Бой 1.60 шамалы го. 1.60 шамалы. Бияка бастырып койгулачы. Чаап койсоңор да болот бир. Эми Алтын ака айтсаңыз, бул атта мындай минус жактары барбы жокпу? Минус жагы. Кемчилдиги? Ооба, минусу бир ушу көзү мурдагы үйдө жүрүп ат менен тешкенде же бесте теп койгонбу. Айтор бир көзү көрбөй калды. Бир көзү, оң көзү, сол көзү. Сол көзү. Оң көзү. Мына жак экен, а? Бирок мындай караганда көздө эле болуп турат да, а? Баягындай алып кеткен эмес. Жок, характери бар. Характери бар экен. Вообще көрбөйт экен да? Айыл бир көзү көрбөй калды. Бирок ат жаныбар сезсе керек, а? Ооба, жыйында. Туяктары тазабы? Таза туяктары бар. Туяктары таза. Таза кыргызылкыдан экен. Мына туягынын турушун сиздерге көрсөтүп коеюн. Айып жок, башка жерде, а? Мынакка бастырып койгон арка жагын бир көрөлү. Эми ага дыйкан деп койсок да болот экен. Бунун баасын канча дейсиз эми ага сиз? Мен баасын жакын эле 250 деп атам. Жакын эле жери. Жанагындай жаман адаттары жок, а? Тээп тишкей турган. Мингенде мингизбей кое турган. Кандай өнөлөр жок. Кандай өнөлөрү жок. Туугандар бияка басып койгондагы аттын ээсинен туугандар толук маалыматты сиздерге алдык. 250 000 сом деп койду. Жактыргандар же болбосо үйүргө ат издегендер болсо ушул атты көрсөңүздөр болот. Кемчиликтеринен бери баардыгын айтты туугандар. Андыктан алдыдагы номерлерге чалып сүйлөшөсүздөр. Алтын аканын ушул жерде качка жоон аты сатууга чыкты. Соодага береке болсун туугандар. Ат кандай экен комментарий жазасыздар. Жаккан болсо класстан басасыздар туугандар. Көрүшкөнгө чейин. Соодаңызга береке болсун ака.